Адам баласынын табиятында мына ушундай нерсе бар. Bir жаман ишти угуп калса ким кылыптыр деп изденет да. Ким кылыптыр ошону деп. Мисалы үйгө апабыз тамак алып келсе, дасторконго төгүлүп келсе, кайра келатан ким төктү дейт да. Заматтачы. Мен туура эмес кылыпмын дебейт. Ким төктү дейт. Ошону жазалаш керек азыр. Бардык адамдын сезими ушундай иштейт экен да. Эгерде бир жакшы иш болуп калса барго, ким кылды дебейт экен да. Мен да ушундай болушун ойлогонмун дейт. Өзүнү кошконго аракет кылат экен. Жана айттым го дейт экен. Эгер айтпаган болсо, такыр иштесеге кошулбаса, мен да ушинтип ойлогонмун, ушундай болот дегенмин, билгенмин дейт да. Жакшылыкка өзүнү кошо койгонго уста. Жамандыкты өзү кылып турса дагы башка бирөө көрөт да. Ошол үчүн эмне кылат? Жамандык кылып, анан этегинде кечирим сурап кой, сен туура эмес кылыпсың десе айтат. Эгер кетип калса кечиресиз дейт да. Кеткен жок, кетип калса кечиресиз дейт да. Катаны адам баласы мойнуна албайт. Ошондуктан эмне кылды? Эч нерсе эмес деп жашаш керек. Бир акыбал болгондо, бир кандай бир туура эмес нерсе болгондо, ошону жазалаш үчүн ойлонбош керек. Ошону оңдоп, тууралап кетиш үчүн ойлонуш керек да. Ошол үчүн эң биринчи колдоно турган сөзүбүз эч нерсе эмес деп коюш керек. Биздин жашообузда эч нерсе эмес деген нерсе жок. Эгер жана төгүлүп калган тамакты апабыз көрүп калса айтат, "Эмнеге карабайсың? Көзүңө карабайсың, көзүң жокпу?" десе атабыз болушуп кетет. "Эми төгүлүп келсе эч нерсе болбоптур, сен мен жана эле жууганмын бул дасторконду" деп уруш башталып кетет. Кичинекей нерседен апасы менен атасы капалашты, баласы бурчекте ыйлап отурат, тамак жебейт эми. Аппетит буулуп калды. Көңүлү кетип калды. Ошол үчүн үйдөгү ушундай кичинекей иштерди барга эч нерсе эмес деп коюш керек. Жууп койсо таза боло турган бир кездеме экен деп түшүнүш керек да. Бир акылман адам жашоодо өтө катуу кыйналганда ыйлап баратыптыр да жолдочу. Анан падыша көрүп туруптур, эми кыйналгандардын бирөөсү экен дейт. Бир аз убакта эле кайра бул жака күлүп жыргап баратыптыр да. Падыша кызыгып тур, чакырчы тетигини, жана ыйлап бараткан проблемасын бирөө чечкен окшойт, кайра күлүп келе жатат дейт. Көпчүлүк доордо падышалар күлө албайт. Себеп проблема көп болгондуктан, кайгы көп болгондуктан күлгөн адамды көрсө ошону сурап күлүп алгысы келет. Анан чакырса айтат, "Не болду? Бул жака ыйлап бараттың, кайта күлүп келе жатасың" десе, "Падыша, эми жашоодо кыйынчылык, кыйналып бара жатканмын. Карасам ташка жазып коюптур. Эч нерсе эмес, бул күндөр өтүп кетет" деген ойлонуп карасам туура. Өтүп кете турган күндөр экен деп күлүп келе жаттым дейт. Ошол үчүн биздин жашообузга эч нерсе эмес дегенди киргизип алыш керек. Бизде эч нерсе эмес деген эки жерде колдонот. Конок келип үйгө чай төгүп алганда, төгүлүп кетти" дейт. Алды айтпайт, "Төгүп алдым" дебейт. "Төгүлүп кетти, өзү төгүлдү" дейт. Ошондо эме дейт? "Эч нерсе эмес" дейт да. Себеп эч нерсе кыла албайсыз да. Эч нерсе кыла албагандыктан эч нерсе эмес деп коесуз. Экинчиси бирөө буюмуңузду сурап, апарып колдонуп кайрап келип бергенде, "Рахмат" десе эч нерсе эмес дейсиз. Бирок ушул эч нерсе эмес деген сөз башка жерлерде айтылбай калыптыр да. Ошол үчүн кайсыл адам ушул сөздү колдонсо, эч нерсе эмес деген сөздү колдонсо, жашоосу жеңил өтөт. Бир адамдын үйүнөн баягы картошканы сактап койгон экен, ууру келип уурдап кеттир. Көп картошка уурдап кеттир да, 4-5 тоннадайчы. Аны билбейт экендер. Картошка эгели деп жерди дайындап, даяр кылып коюп, барып туугандарын чакырыптыр, туугандарын балдары келип картошка келди барып караса жок экен да. Анан үйгө келип коркуп атасына айтып атыптыр да. "Картошканы уурдап кетиптир" десе, күлүп, макул, жакшы болгон турбайбы? Бизге койгондо акыретке жөнөтпөйт элек. Мажбур болсо да алып кеттир да акыретке. Эч нерсе эмес, макул. Арпа себеп койгула жерге деп айтты дейт. Туугандарынын балдары үйгө таңыркап барат экен. "Картошкасы жоголуп кетсе эч нерсе дебеди, биздин атабыз жаман урушат болчу" дейт экен да. Неге десе, баягы даватка чыгып келгенге 40 күнгөчү. 40 күнгө даватка чыгып келип ушундай кыйынчылыктарды эч нерсе эмес деп түшүнүп калган экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын эң чоң сүннөттөрүнөн ушул эле, кандай адамдар туура эмес мамиле кылса, башка мамиле кылса, эч нерсе эмес өтүп кетет. Ошол үчүн Анас радиаллаху анху мактанып айтат эле, Пайгамбар алейхиссаламга 10 жыл кызмат кылдым, мени бир жолу дагы эмнеге мындай иш жасап койдуң деп айткан эмес, жасабай калсам эмнеге жасабадың деп айткан эмес. Кээде үйдөгүлөр эгерде мени кичине жемелей баштаса, дауху тийишпегиле, жөн койгула. Эгерде тагдырда бир нерсе болсо, ошондой кылмак, ушундай экен, ушундай болду деп айтат эле дейт. Ошол үчүн жашообузда ар бир нерсени тагдырдан деп билип, андан аркы жагына
оңдоп кетүүсүн ойлонолук. Жаза беришке эмесчи. Жазаны Алла берет. Ошондон Алла дагы кечиримдүү, биз дагы кечиримдүү бололук. Аллах Таала баарыбызды мына ушундай улуу сыфаттар менен сыфаттаган болсун.